ТВ шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз бардыгыңыздарга белгилүү ырчы Данияр Эрматов. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин рубрикабызга. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Кош келдик. Ассаламу алейкум, урматтуу ТВ телеканалынын жалпы көрөрмандары. Кудай буйруса 33 суроого жооп бергенге аракет кылам. Эми арасында билбей калсам алдын ала кечирим сурайм. Сиз анда даяр болсоңуз биз баштайлы. Биз баштадык. Данияр деп атымды Бир туугандарым койгон. Менин бош убактым аз, бош болгондо Досторго жолугам. Качан үйлөнөсүз деген суроого жооп. Кудай буйруса. Бала кездеги унутулгус күнүм бул. Бир туугандарым менен кичинекейимде өткөргөн күндөр. Мен сүйгөн музыка. Менин ырларым. Дүкөнгө барганда эң алгач эле көзүмө Мурда шоколаддар көрүнчө азыр керектүү буюмдар көрүнөт. Мага эң жаман айтылган сын пикир. Эң жаман айтылган сын пикир жалкоо. Достору менен урушуп калган учурда Кечирим сураганга аракет кылам. кийинки суроолор, кайсыл кызматыңыз үчүн сыймыктанасыз? Ырчылык үчүн сыймыктанам. Кайсынысы маанилүү? Келечек, учур же өткөн күн? Келечек. Келечек, мырзалардын колунан кайсыл жумуш келбейт? Аял заттын жумуштары келбейт деп ойлойм. Үй жумуштары. Мүнөзүңүз кайсыл жаныбарга окшош? Мүнөзүм атка. Кийинкиси, сизге жаккан жана жакпаган кино? Аягы менен бүткөн кинолор жагат мага, концовкасы бар кинолор. Кайсыл спорт менен машыгасыз? Спорт менен футбол жана башка өзүм үчүн көп эле спортторго катышам. Азыркы учурда кандай жардамга муктаж болуп турасыз? Азыркы учурда мага ошо шоу-бизнес тармагында менеджер, продюсер жагынан аябай муктаж болуп турган кезим. Акыркы окуган китебиңиз жана ал эмне жөнүндө болгон? Азыр интернет аркылуу эле көп китептерди окуйм. Мурда акыркы жолу 3-классымдабы ошо кыргыз эл жомогу ууру деген немени окугам, жомокту. Чынын айтыш керек, ошол эсимде. 3-класста. 3-5 ошондой да. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор, би группа менен же жалгыз? Жалгыз. Кабат үйдө жашоо же жөнөкөй үйдө жашоо? Жөнөкөй үйдө жашоо. Эт же балык? Эт. Жаан же кар? Кар. Көп акча тапкан кесип же сүйгөн кесип, аз акча тапкан? Сүйгөн кесип. Салат же тамак? Тамак. Тишти тамактан кийин же тамакка чейин жууш керекпи? Экөөнү тең кылса аябай жакшы болот. Кийинкиси мектеп суроолор, Чубак Сатаев кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? Чубак Сатаев билбейт экенмин, бирок билиш керек болчу, Билиш керек болчу. 1960-жылы 13-январда жарык дүйнөгө келген экен. Пилге окшош, бирок кичинекей жаныбар кайсыл? Пилге окшош кичинекей жаныбар билбейт экенмин аны. Бул пилдин баласы. Кайсыл жерде аттын буту болбойт? Аттын үстүндө. Куйругунда. Шахматта аттын буту болбойт экен. Данияр, сиздин убактыңыз аяктады. Сиз 3 мүнөт ичинде толугу менен 27 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Кол чабуулар болсун утулгандыгыңыз үчүн. Алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы бүгүнкү биздин коногубуз Данияр Эрматов аткарсын. Биздин кийинки коногубуз ким экенин билбейм, бирок отжимание жасап, эми бул мырза болуп калса, менин оюмча бир 30 жолу отжимание жасап, обон созуп жасасын. Ырдап. Ырдап, Ооба, мындай үнүн чыгарбай, катуураак эле ырдап, обон созуп дегендей отжимание жасасын. Эгер айым болуп калса, ал өзүнүн проблемасы. Мен жеңилгениме байланыштуу азыр 30 жолу отжимание жасашым керек. Негизи чындыгын айтсам, бала чакта кийин спортко каттап жүргөндө андан да көп жасачумун. Азыр мен коркпой элемин, бирок аракет кылып көрөйүн. Алдын ала чоң сүйлөбөй турайын эми. Бирок мурда ырдабай жасачумун, азыр ырдап жасайм. Кечир мени, башка сөз айта албаймын. Кечир мени, жаныңа бара албаймын.
бара албаймын, бара албаймын, бара албаймын. Сүйбөймүн мен сени, кечир мени, сүйөмүн башканы белгилеми. Sendeki sesimin öçkön elle, geçir beni, geçir beni, geçir beni. Сага күндүн ушундай суугунда мен бул жакта үшүп турам. Данияр байке ушундай сонун тапшырманы аткарды. Сиз 30дан да көп жасадыңыз. Мен санаганга толугу менен чынын айтайын жетишпей калдым. Ошо мен биринчи санап турган кошо ырдап аттым анан. Кетти деп. Баары ашатты кошойм деп калдым, өзүмө ишенип калдым. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма алып турасыз? Кийинки конок эгерде айым болуп калса, жөн эле көчөдөн мага окшош жөнөкөй эле мырза баратса, саламатсызбы, мен бүгүн жигитиме жолукмакмын, телефонду албай койду, азыр мен вечеринкке барышым керек, бирок мен жигитим менен деп койгонмун. Жигитим да сизге окшош болчу. Ошондуктан жок дегенде 1 саат мен менен барып отуруп кетиңиз, еще керек болсо акча дагы төлөп берем деп айтып сунуштап көрүңүздөр. Эгерде тескерисинче мырза болуп калса, ошонун эле тескериси. Айымга айтсын, Айымга айтып, айымга барып, ошону эле мындай жеңилирээк кылып айтыңыз. Себеби айымдар бир аз бой көтөрөт го мындай. Ошондуктан мындай жеңилирээк кылып, мындай балким карындашым дедим эле, карындашым менен келетам дедим эле. Азыр мен бир офиске бармакмын, карындашым менен деп койдум эле. Ошол карындашым болуп бериңиз деп көрүңүз. Кыскасы ушундай. Ушундай тапшырма, Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер бизди күтүңүздөр. Кийинкиси мындан да сонун, мындан да мыкты болот. Биз коштошобуз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калыңыздар.